Алдын ала маалымат берүү. Эмне үчүн алдын ала маалыматты өз убагында берүү маанилүү? Алдын ала маалымат берүү товарлар жана транспорт каражаттары ЯЭПтин аймагына келгенге чейин алар жөнүндө милдеттүү түрдө маалымат берүү. Алдын ала маалыматтын максаты тобокелдиктерди эртөө баалоо, бажы операцияларын тездетүү. Мониторингдин жыйынтыгы боюнча статистиканы келтирели. Алдын ала маалымат өз убагында берилген учурда Достук өткөрүү пунктунан өтүү убактысы жүк менен жүк ташуучу унаалар орточо эсеп менен 17 мүнөттү, Кызыл Кыя 19 мүнөттү, Торгар 46 мүнөттү түзөт. Алдын ала маалыматтын өз убагында берилбеген учурда өтүү убактысы төмөнкүлөргө чейин жетиши мүмкүн. 14 саатка чейин Достук жана Торгарт өткөрүү пунктунда, 16 саатка чейин Кызыл Кыя өткөрүү пунктунда. Алдын ала маалымат канчалык кеч берилсе, өткөрүү пунктунда күтүү ошончолук узакка созулат. Өз убагында берилбеген учурда айыппул Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 357 беренесине ылайык. Жеке жактар үчүн 30 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактар үчүн 130 эсептик көрсөткүч. алдын ала маалымат санариптамга маалымат системасында тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларынын жеке кабинети аркылуу берилет. Алдын ала маалыматты өз убагында берүү логистиканы тездетүү, контролдоо натыйжалуулугу.